Ош областы менен Ош шаарында 64 жаран кечинде изоляцияга алынды. Түндө эле 150 тонна un келди. Un келди. Buğdaydan çıkarı un da geliyor. Мысалы мен өзүмдүн үй бүлөмө айттым, бир туугандарыма айттым, мына алайдан Ошко келбегиле деп. Семьямы дагы айттым, чыкпагылагын үйдө. Ушул оорулардын катарына кирген эмес. Бул грипп катары эсептешибиз керек. Основной профилактика. Эми мына шаар өткөндөгү умурадан келген, Сауд Арабиядан келген жалпы ошо жарандар боюнча Ош шаарында дагы бүгүнкү күндө 12 адам биз ошо учуп келген экен. Аны тактап мына түндө биз түнкү саат 12ге чейин ошолордо сразу мындай реакция жасап алып чыгып бүт мындай изоляция кылдык да. Анан азыр бүгүн да түшүндүрүү иштерин жүргүзүп тактап атабыз. Булардын жакын туугандары кимдер менен контакт болгон, ушуларды кайсы рейс менен учуп келген, ошо рейсте кимдер келген, ошо самолетте, ошолордун баардыгын тактап, мына азыр күчөтүлгөн режимде иштерди алып барып атабыз да. Анан шаардык мэриянын бюджетинен дагы биз атайын акча каражатын бөлүп, кече 700 000 акча бөлүп, мына медицина кызматкерлерине жардамдарды көрсөтүп атабыз. Бул дезинфекция иштерине кошумча күчтөр тартып, мына шаар боюнча дезинфекция иштерин күчөтөлү деп атабыз. Анан эң негизгиси Кудай сактасын, биздин шаардагы баягы мүмкүнчүлүгү чектелген пенсионерлерибиз, колунда мындай жетишпеген үй бүлөлөр болсо, мен мына сиздер аркылуу да кайрылам. Биз атайын мына резервдик фонддон азыр башталышында бир 500 000 сом акча бөлүп атабыз. Бүгүн азыр бөлүп берип атабыз. Ошондой муктажга жардам үй бүлөлөр болсо, мына Дастан жоопкерчилиги чектелген ишкана менен биргеликте заказ берип туруп, ошолорго мына маска, медициналык мындай дары-дармектен жардамдар болсо, мына биз дагы кол сунуп жардам беребиз. Ош областы менен Ош шаарында 64 жаран кечинде изоляцияга алынды. Ошондой эле мурдагы менен 74 жаран изоляцияда турган. Ошондуктан биз Ош шаары менен Жалал Абадтыкы аларды мен азыр алганым жок. А так биз Ош шаары менен Ош областы обсервацияга алдык. Азыр эми медиктер ошол обсервацияга алынган кишилер менен жана самолетто келген ошолордун тууган уруктары менен азыр ошол канча контакт болду, ошо менен азыр иштеп атышат. 64 адам баардык ушул кичи ажылыктан келгендер. Ошол ажылыктан самолет менен келгендер, бирге келгендер. Эми ал 64 адамдын экөөсү алайлы экен, алар ошо Бишкекте калып калган. Бишкекте кечинде эле звонок этип ал жерге неметти. Азыркы убакта бизде 62 адам обсервацияда туруп атат. Бирок санында өзгөрүшү да мүмкүн. Себеби мына кече Алабукадан бирөө келип жатып калган экен, азыр сразу ошол жерден эле Ошко алып калдык ошондо. Ошондой маселелер бар да. Обсервация изоляторларды даярдап, шаарда да мына 237 койкаларды даярдадык. Жалпы область боюнча, шаар боюнча мына 500ге жакын даярдап турдук эле. Мына өзгөчө кырдаалдар министрлиги менен биргеликте. Бүгүнкү күндө биз дагы күчөтүлгөн режимде иштерди алып барып атабыз. Кудай сактасын, дагы мындай массовый катталуу болуп кетсе, көбөйсө эмне иштерди кылабыз? Бул боюнча баардык иш пландарды түздүк. Мына азыр буга чейин да биз жыйынды өткөзүп, мына жогорку окуу жайлардын ректорлору менен да сүйлөшүп, бүт тапшырмалар берилди. Кошумча мына медицина кызматкерлерине да тапшырма берилди. Дагы кошумча койкаларды даярдап, анан эмне мындай иштер жасашыбыз керек, ушуларды бүт пландарды түзүп атабыз да. Бул боюнча бүгүн медициналык мекемелер күчөтүлгөн тартипте иштеп атат. Буга чейин иштеп келген. Ал эми жанагы горячий линия 70755 иштеп атат. Ошондой эле азыр ар бир үй бүлөлүк дарыгерлер борборлордо круглосуточный режимге өтүштү. Ал жерде жанагы кээ бир түшүнбөгөн жөндөн жөн больницага баргандар үчүн булар ошол суроолору болсо, ошол бир эле Ош шаары эмес, бүт райондор бардыгы биз немелерге пресс службага бердик, уже ошолордун телефону ошол поликлиникаларда круглосуточный режимге өттү. Ошондуктан бардыгыңыздарды түшүнүү менен кабыл алат деп ойлойбуз. Анан күчөтүлгөн режимде бардык иштеп атат. Бүгүн ошол самолетто келген жарандарды изолировать эткен жерде ошолордун туугандары менен иш алып барабыз. Канча контакт болгон, ошолор тест системалар жетиштүү. Бүгүн мына, например, айтайын, Хан Ордодо
той болот экен, бирок биз азыр жаптырып атабыз. Той болбойт эч кандай деп туруп. Мына чектөөлөрдү мына чоң Манас ата, башка да бир мына чоң кафелер бар экен. Кафе деген менен бирок ичинде орундары 100-200 адамга ыңгайлуу. Ал жерде эл мындай көп кирип атат экен. Ошолорду да бүт жаптырып атабыз. Бүгүн эскертүүлөрдү бердик. Эми баягы заготовка кылып алганбыз, ошолорду сатып алайлы деп 2 күнөн бери уруксат сурашты. Мына азыр коңшу областка келбеди, кече катталды, бүгүн анализдер чыкты. Ушу бүгүндөн баштап туруп аларды азыр мына укук коргоо органдарына да тапшырма бердик, жаптырабыз. Анан эми коомдук мына транспорттарды дагы азыр чектөөлөрдү киргизебиз, азайтып атабыз. Мына окуулар, мектептер жабылды. Ишканаларда азыр керек эмес ишканаларды, например, жогорку окуу жайлардын ректорлор калса болот, мугалимдерди дагы чектөө үйлөрүндө баягы карантинге албасак болбойт да. Ошон үчүн коомдук транспортторду дагы мындай азайтабыз, дежурстволорду уюштурабыз да. Анан эми Узар Газович айтып атпайбы, мен дагы мына сиздер аркылуу кайрылам. Мисалы мен өзүмдүн үй бүлөмө айттым, туугандарыма, бир туугандарыма айттым, мына Алайдан Ошко келбегиле деп. Семьямы дагы айттым, чыкпагылагын үйдө. Мына Бишкекте ооруканада жатат эле келинчегим. Балдарым да ошол жерде эч кандай эч жака чыкпагыла деп айтып атабыз. Ар ким өзүбүздөн башташыбыз керек, тууган уругубуздан башташыбыз керек, жакын адамдарыбыздан башташыбыз керек. Нары берги барганды, конок чакырганды токтотсок деп айтар элем да. Коопсуздук боюнча азык-түлүк эч кандай кооптоону болбош керек. Чын айталы, биз мамлекеттик резерв, материалдык резервге тие элекпиз да. Өзү ошол ишканалардын резерви эле жетиштүү. Бүгүнкү күндөчү 1 ай, 2 айга алардын эле резерви жетиштүү. Мамлекеттик резерв чыкса дагы 1 жылдап жетет да. Ошондуктан эч кандай коркунуч жок. Жаз келип калды. Мөмө жемиш эртең эле бышат. Биринчи түшүмдү 1-2 айдын ичинде ала баштайбыз мына. Буюрса айрыкча бизде Ош чергесинде. Ошондуктан эч кандай коркунуч жок. Ажиотаж кылып, аны жыйып алып, эми ажал келсе, кечегени көргөзүп атат. Ошол чет өлкөдө болгон экен. Ошо продуктларды үйүп алган экен, ошол кулап кетип басып калып өлүп калгандар да болуп атат да. Аларда да болуп атат мындайча. Ошондуктан ажал келсе, бардыгына жетет. Ошондуктан баягы кара курсактын айласынан бардык элибиздин коопсуздугун, мамлекеттин коопсуздугун мындай бир шек келтирбейли да. Ошондуктан дагы бир рет суранабыз. Тамак аш продукциясын көзөмөл жүрүп атат. Түндө эле 150 тонна un келди. Un келди. Buğdaydan тышкары un да келип атат. Мына биз областка келип атат, Ош шаарына келип атат. Ишкерлер алып келип атат. Баасы жанагындай чектөө киргизилген. Ошондуктан эч кандай көтөрүлбөйт. Анан жанагындай ар бир точканы көзөмөлгө алганда, көзөмөлгө алабыз, бирок могу жерлерде эмес, сатылгандар, магазиндер сатылып атат. Анан эң дагы айтып кетчү нерсе, баягы өткөндө ажиотаж болуп атканда ушу базар менен эле чоң соода түйүндөрүндө болду. Калган павильон, комоктор кадимкидей эле иштеп, алар бизге келсеңер болот дегендер да болот да. Биз да кыдырып көрүп аттык да. Ошондуктан баягы үйдүн жанында турган дүкөнгө барбай эле базарга түшүп калгандар да болуп атат да. Ошон дагы бир сабырдуулукка чакырган, баарыңар сабырдуулукка. Силерден дагы урматтуу журналисттер колдоо күтөбүз. Силерден да колдоо күтөбүз. Анан мен айтып кеттим, экономикалык жоготуулар мунун баары кайра орду келет. Бизге эң негизги байлык бул адам өмүрү. Ар бирибиз өзүбүздөн баштасак, тууган уругубуздан, бала чакабыздан, мына каникул деп атышат да, бул убактылуу мындай мектептерди жаптык да, бул карантин да, карантин. Ушуну да кайрылат элек, мына сиздер аркылуу ар бир ата эне өзүнүн баласын өздөрүнөн баштап үйдөн чыкпай ушу тартипти сактаса дейбиз да. Мына Кытай эмнеси менен жеңди буну коронавирусту. Мына көрүп атасыңар, аябай медиктер койгон талапты аткарып, бардыгы ушуну менен мында тартипти сактап, ушуну жеңип атышат да. Мына Ухан шаарын көрдүңүздөр, бардыгыбыз күбө болдук. Биз коронавирусту жеңдик деп атышат да. Мына башка катталган мамлекеттерге алар уже кол сунуп жардамдарын бере баштады. Ошон үчүн биз дагы мына шаардын конокторуна, шаардын тургундарына кайрылат элек, ушу балдарга айрыкча мына биз азыр карантинге алып убактылуу мектептерди жаптык, бирок түнкү компьютерный клубтарда балдарыбыз жүрүп атат. Мына рейдтерди тынбай уюштуруп атабыз. Мындан ары дагы уюштурабыз. Мына шаардагы ошол 50 орундан ашкан бардык жеке кафелер, ресторандар бардыгы жабылат бүгүндөн баштап. Мына кечеден баштап жаптык, эскертүүлөрдү берип атабыз. Эч кандай той тамашалар дагы болбойт. Мына спорттук иш-чаралар
мына жакында Нооруз келет атат, ушуга карата бардык мындай маданий иш-чараларды да токтотобуз да. Ушул оорулардын катарына кирген эмес. Но тез таркаш үчүн, анан кийин жана осложнениясы көп болгон үчүн атак ошондой эле калган ооруларда эле бул баягы өлүмдүн немеси бул өтө низкий, баягы туберкулезге караганда же онкологияга караганда. Атак ошон үчүн бул грипп катары эсептешибиз керек. Основной профилактика. Бизде жакшы сөз бар да, бөдөнө сойсо касапчы сойсун дейт. Биз дагы айтып атабыз, мен да мэр же Улуузар Кажыч губернатор катары эмес, бардыгыбыз медиктердин койгон талабын угушубуз керек, аткарышыбыз керек да. Биз баш болуп. Ошон үчүн мен дагы айтып атам мына координаторго, силер талапты койгула, биз ошону аткарайлы, жардам берели. Эчтеке аянбайлы деп атабыз да. Түнү күнү эмне десеңер ошону аткарайлы деп. Анан сиздерге да чоң рахмат. Мына ушул Кудайым сактасын бардыгыбызды, үй бүлөбүздү, эли жерибизди, мамлекетибизди эми катталбасын, эми катталып калды, ушу жеңилинен берип, шыпасын берип, ушу ооругандар да айыгып кетсин. Тынч бололу, баары ден соолукта болсун. Рахмат.